Таиландтын тургундары кичинекей маймылдар жөнүндө унутушкан жок. Анткени коронавирус учурунда алар дагы оор абалга туш болушкан. Видео тасмадан Таиландтын Лопбури шаарында жергиликтүү эл маймылдарды кантип багып жаткандыгын көрүүгө болот. Пандемиядан улам туристтердин саны кескин кыскарган. Аларга тамак аш алып келип берген адамдар жокко эсе болуп калган. Март айынын ортосунда интернетте Лопбуридеги маймылдар тамак аш үчүн күрөшүп жатышкан видео жарыяланган. Токчулукка көнгөн жаныбарлар агрессивдүү болуп башташкан. Лопбури Бангкоктон түндүк-чыгышты карай 150 чакырым аралыкта жайгашкан популярдуу аймак. Бул жер туристтер үчүн краб менен тамактанган макака менен белгилүү. Коронавируска каршы күрөшүүдө дарыгерлерге жана калкка колдоо көрсөтүү үчүн бардык жолдор менен жардам берүүгө даяр ыктыярчылардын салымы чоң. Мисалы, Уфадан келген программист Александр Уилтон дарыгерлерге жардам көрсөтүүнү чечип, 3D принтерине жеке коргонуу шаймандарын чыгара баштады. Өндүрүлгөн продуктулардын бири визор деп аталат. Ал эми ойлоп табуучуда азырынча лицензия жок. Дарыгер-анестезиолог Александра Домбровскаянын айтымында, визорлар медициналык кызматкерлер колдонулушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө аларга болгон муктаждык жок. Пирулета жана Качирула клоундары Европанын эң мыкты курортторунун бири Ибицадагы ээн көчөлөрдү көздөй жөнөштү. Кадрлардан көрүнүп тургандай, сүрөтчүлөр мотоциклде полициянын коштоосунда жол жүрүштү. Мотоцикл аралдын түштүк бөлүгүндөгү Фегеретес жээгине жакын жайгашкан Каррер Рамон Монтанер чөлкөмүндөгү көчөлөр менен жүрдү. Коронавирустан улам карантинге алынган жергиликтүү тургундар үйлөрдүн жана батирлердин балкондорунан шаар тургундарын колдоп келген хуудулдарды тосуп алышты. Испаниянын бийлиги 14 мартта өзгөчө кырдаал киргизип, кийин 26 апрелге чейин узарткан.